мен эми улуу депутаттардын бири катары коомчулукка мен ушу сунушту айткым келет. Ким келет, ал Кудайдын буйругу 8-чи чакырылышта. Ошондуктан элибиз өзү тандоодон адашпаса, тажрыйбасы бар, билими бар, элдин алдында кадыры бар, ушул элдин жүгүн көтөргөнгө таптыктуу адамдары өздөрү шайлоодо туура тандаса деп мен сунуш айткым келет. Себеби эл кандай тандаса, ошого жараша парламент куралат. Ошондуктан өздөрү шайлоодо элибиз адашып алып, анан кайра парламентке какырык, түкүрүк, чимкирик жана башка деп түрдүү атты койгону элине жараша парламент болот. Ошондуктан биз эки тарап бирдей болуш керек. Эл өзү туура тандап алып шайласа, өздөрү ошондой атта болот да. Эгерде адашпай туура тандаса, анда Рахмат. Biz bugün күндө коомдо болуп аткан парламент жөнүндөгү сын сунуштарга түрдүү туура эмес аттарга дагы деле ошого конгонго биз алыс кете албайбыз да. Күчтүү парламенттин келишине тоскоолдук болот. Жок дегенде бул парламент тажрыйбалуу адамдардын, билимдүү адамдардын, мыйзам чыгара биле турган, мыйзам жаза биле турган, өзүнүн көз карашы бар адамдар келиш керек да. Ошондо парламенттин составы күчтүү болот. Ошон үчүн мен бул сунушту киргиздим эле. Баары бир комитеттин мүчөлөрү, депутаттарга мен силер менен талашпайм. Раз конституциянын нормаларга туура келбейт десеңер, мен ага ынанып кала берем. Коомдун кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мен айтып коеюн. Биз референдум жолу менен конституцияга өзгөртүү толуктоолор киргизиш керек. Бүгүнкү талаптарга карата мына 12 жаштан окуй турган болсо, 25 жашта эч ким жогорку окуу жайында толук билим алганга мүмкүнчүлүгү болбой калат экен. Бакалаврды бүтүп, магистратураны окуганда 25 жашында бүтпөй калат. Мединститутта окугандар дагы 30га жакын жашка чыкканда бүтүп атат. Ошондуктан 35 жаштан кем эмес адамдар жогорку кеңештин депутаты боло алат, тажрыйбасы бар адамдар деп биз референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизүүнү президентибизге сунуш берсек, жогорку кеңештин атынан ашыкчалык кылбайт да. Мен эми кабыл албасаңар мейли, мен макулмун. Комитет өзүңөр эксперттик тобуңар ошондой чечкен болсо, бирок тарых үчүн мен стенограммада айтып койгум келди. Рахмат.